Исмаиловқа. Боштондық. Раим Батраевқа. Боштондық. 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 Раим Исмаиловқа. Боштондық. Боштондық. Aduh, karena ismar. Sama-sama. Telefon gitmeyi. Жақсы hakimiyetine geldik burada. Raybek Ismailovqa. Raybek Ismailovqa. Rahmat. Жақсы. Аралык сақтайыз, құрметті тарапташтар, келіңіздер барыңыздар. Бүгінділігі оқ албайыз, көптімінде жүрішпенен болған ошол инсанға бір боштондық тілеп, адилеттүүлүк менен ошолда чогуу отурабыз барыбыз. Эми дагы да болсо айта берсе сөз көп негизичи. Кыргызстанда дагы айтабыз, буга чейин канчалыган инсандар иштеди, бирок ушундай бир журналисттин тасталбаган маалыматы менен тургандар элге жаманаттоо кылды. Бирок ошол эл ошол инсанды жаман деп көрүп калды. Макул деди, унчуккан жок. Өзүндө эле жооп бербеди. Бирок айтылган сумманы мамлекетке төлөп берди, штрафын да төлөп берди. Эми тынч жашоо башталган учурда баяркары дагы бир жаш баягы акышынын эл бошиктери же болбосо ошол инсандардын ата келген шпиондор ошол инсанды кайра талоо менен камалсын деген ниет менен митингге чыкты. Ага чыккан жокпуз. Акыры 700 жеткенде анан ушу кара суу эли өзүнчө чабачылык Гартырыктан келген колдошчу тарапташтарды чогуу отурабыз. Өзүнөн келди бул жан, алайдан бери келип атат. Көтөс араландан ноокаттан келишти. Эми ошондон билдирген жаштар ошол инсандын өз элине кылган жакшылыктарын бийлегендер үчүн билдирип коюп отурабыз. Урматтуу кыргыз эли. Эгерде Райымбек Матраевди сиздер бир гана коррупция катары көргөн болсоңуздар, биз силерге жооп берели. Бул инсандын өтө бир кайрымдуу инсан экенин. Мен жесе жегендір. Ким ғана жегенді. Браво. Мамлекетті бағы жеді. Бағы қамалы алды. Бұл инсан енді ұйыманға шақырып келді. Мешіттерін салып келді. Жаштар банкизатқа, арақа, тамекке бербесін деп көптеген спортшыларды салып келді. Қырғыздан шыққан балуандарды қолдап, дүйнөлүк аренаға шығарып келді. Kırgız sportuna salımını koşup geldi, Kırgız madenatına adayın jardamын berip geldi. Pandemiyada ne kıldı? Kırgızстанда көптөгөн байлар бар. Айтқылачы байлар. Аттарын тойлы қой. Не кылдыңар? Пандемияда bir ТТ-га түштүң, 3,5 ай соңунан төлөп, эртең мененки жеттен бар очередке туруп, кечки жеттеге очередке жетип тартып жүрдүк го. Бул инсан ошондой шартты
елге тартулап, ақысыз рентгеннен баштап, дары-дәрменнен баштап, тамақ ашынан бері Қырғыз еліне берді. Неге рахмат дейміз? Неге мұшыншы деген айлық көттеріп, мұшын деген су шығарды? Неге осы айлық көттеріп шыққан суларды, мұна азық ұшында қаншалаған адам ішініп тұр ау? Қаншалаған студенттерге контрагын төлеп бердік. Бүгінгі күнге шейін. Қаншалаған инсанды буыр алмаштырушына жәрдем берді. Денсаулығы мұна Алла Тағала мұшылсан арқылы ырғысын берген екен, көріп тұрасыздар азық ұшында тағы да болса беріп келіп, бірақ жақсы деген адам жоқ. Біз өз жанындағы жүрген инсандар мұшу айылбаштары, тараптастары, жанындағы қомшыластары біз білген үшін бұл инсанды айыптауыз. Урматтуу Кыргыз элим, Ибрахим Матраимовду бир гана калыбычына гана көрбөңүздөр. Ал жалган маалымат. Бул инсандын чыныгы кайрымдуу инсан экенин билип коюңуздар. Бол ошол. Assalamu alaikum балайым туугандар. Бүгүн биз Карасу эли дегеле ошто Кыргызстан бүгүн адилетсиздикти көрүп турабыз. Бүгүн биз бардыгыбыз бир жакадан баш көтөрүп, бир жерден кол чыгарып, биз бардыгыбыз Райымбек Исмаиловичти колдоп келдик. Биз бардыгыбыз мына өзүңөр билгенде Райымбек Исмаилович спорт тарабына, дыйкандарга, денсаулыгы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бардыгына жардам берип келди да. Анан ошол элдин колдоосу болуп, Райымбек Исмаиловичти элдер колдоп башлаганда, кийинки саясий топтор Райымбек Исмаиловичти саясий куралга айлантырып алышты. Мен сиздерге ачык айтып коеюн, элдер бардыгы көрүп билип турат. Bunun артында ким турат, эмне турат? Бизге сырттан, батыштан ошол азаттык, ошол Али Токтокуловдорду каржылаган, ошолордун алдында турган адамдарга биз айтабыз. Силердин алдыңарда биздин чындык күчтүү. Чындык биз тарапта. Мен чынын айтсам, Райымбек Исмаиловичти колдоп келген себеби мага да убагында мүмкүнчүлүк чектеген, мен да ошол мүмкүнчүлүк чектеген адамдарданмын. Мага дагы Райымбек Исмаилович убагында жардам берип, убагында мага багыт көрсөтүп, кем кеңешин берип, мына мен бүгүн чоң адам болдум. Мен бүгүн ийгиликке жетиштим. Ошол мага ошол ийгиликке Райымбек Исмаиловичтин артынан жетишкен жаштар көп. Сан жетпейт. Райымбек Исмаилович бүгүн саясий курал болгон себеби эмне билесиңерби? Мен Райымбек Исмаилович менен сүйлөшкөндө, мен Райымбек Исмаиловичке кайрылдым да. Райымбек Исмаилович, эмне себептен бир топ сизди саясий куралга айлантырып, телевидениеси, интернет болсо интернетинен сизди жамандап келет дедим. Себеби дегенде, ошол интернетке чыккан макала, ошол иликтөөлөр бардыгы сырттан каржыланып турат. Ошолор каржылаган майдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Али Токтокулов өзүнүн баракчасында 7 миллионго чейин каражат келтирди. Каяктан таптын каражатты? Алардын артында бизге Кыргызстанга дүрбөлөк салганын турушат. Мен Райымбек Исмаиловичтен сураганда, Райымбек Исмаилович мага айтты: "Мен Кыргыздын патриотумун. Мен Кыргызстан үчүн жанымды берем. Карапайым мен карапайым элди жакшы көрөм. Ошол бузукуларга кошулбай койгон үчүн, ошолор менен бир болбой койгон үчүн бүгүн ушундай саясий куралга айланып турат. Биз Райымбек Исмаиловичти боштондукка карап кылабыз. Биз Райымбек Исмаиловичти адилеттүү карасын. Себеби айтайлычы, тарыхта болду эле. 2 миллион төлөп берген. Болду? Болгон жок. Башкаларда качып кетсе болот эле. Болот эле. Мен силерге айтайын, ошол Октябрь революциясы болгондо Райымбек Исмаилович Сыртачыда өзү келди. Келбей койсо болот болчу. Келип, ошол мыйзам чегинде сүйлөшөлү деди. Мыйзамды кабыл алышты. Мыйзам чегинде төлөп берди. Сотто болду. Бардыгы бүтү. Эмнеге дагы дүрбөлөң салып атышат? Буларга эмне керек? Булардын көздөмөнү дүрбөлөң. Райымбек Исмаилович буларга шунду. Биз
Азаттыктын Али Токтокулов кошогон бузукуларга биз жол бербейбиз. Биз бүгүндөн баштап мөөнөтсүз тынчтык митигин жарыяладык. Биз Райымбек Исмаилов менен биргебизби? Райымбек Исмаиловду колдойбузбу? Карапайым эл ким менен? Карапайым эл ким менен? Тумандар мынау газонду тебелебейли, мыйзамды сактайлы. Азыр мынау пандемия деген бул балеке дагы деле кетелек. Азыр эми дагы жерде Батыштын бузукулары жүрөт. Матраев пандемияны күчөтүүнү деп эртең ушак чыгара коюшат. Ошон үчүн тумандар расстояние сактайлып бир аз артка жылсак бул жактагылар бул жакка өтсөк. Тумандар себеби азыр бирге неме болуп калыппыз, бирибизди сыйлайлы тумандар. Кандай дейсиздер? Бир аз неме кылсак, расстояние сактайлы аралыктычы. Тумандар, бул жерде бизде кыска нуска программа бар. Ошо программадан кийин биз мамлекеттик кимди жаңыртып, биз ошо менен биз бүгүнкү иш-чарабызды жыйынтыктайбыз. Ошондой эле бул жерде бизде ар региондордон келген колдоочулар бар. Бир эле Кара Суу эмес, өзгөндөн, мына Аман агабыз айткандай, Ноокаттан, Алайдан, Карагужадан келген биздин Райымбек Исмаиловдун жалпы колдоочулар бар. Ошолордун арасынан мен бүгүн азыр бир катары менен сөздү бере берейин. Бул жерде ушу Кара Суулук биздин агабыз Али Абдыразаков агабызга сөз берсек, Али ага. Кол чапаңыздар. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli Kara Suu turg'unlari, janob shularga жалпы musulmon qavmchilar. Baringizlarga men bilan o'ylayman, Abdurazak degan blogerman. Men Maltadan keldim, Madayning turg'uniman. Hozir baringizga belgili bo'layotganlar o'lkada bo'layotgan qirdalga байланыштуу bir o'rinda turgan jo'qman da. Baray Matray Chinchina kelgan menga hech kim emas. Бирок musulmon qator men bir ajilеттүү нерсени айтпасам болбой калды. Эртең менен Кыяматта сураганда мен эмне деп жооп беришимди билбей калышым мүмкүн. Ошон үчүн эртең кыяматта бош калбаш үчүн башымды жерге салып, мен бүгүн ажилеттүү бир сөздү айтайын деп келдим. Раим Матраимов Исмаилович чындыгында Кыргыздын беделин көтөргөн, Кыргыздын намысын көтөргөн, ислам дининин эң мыкты корукчусу. Раим Матраимовчалык эч ким анчалык Кыргызга күйгөн эмес. Кече күнү пандемияда баарыңыздарга белгилүү болгондой КамАЗ продукттар таркатылатты. Бирок ошол убакта биздин ошол баягындай маданияттуу сөз менен айтканыбызда адам болуп калуу чимкириктербиз. Чимкириктер ошондо эмне кылды? Каникулга таркап кетти. Мен дайым ошол Facebook'ta жаза берем. Раим Матраимович, мейли уру болсо урудур, башка болсо башкадыр. Бирок Кыргызга, бирок өзүнүн элине, бирок мусулмандарга күйгөн жападан жалгыз инсан. Бүгүн мен ошондой патриот агамды коргоосом, анда кимчилик коргойт же болбосо эртең мен билбейм. Ошон үчүн бүгүн жүрөктөгү лакылдап турган нерсени басыш үчүн ушул жерге чейин келип жеттим. Раим Матраимов чындыгында жок жеринен караланып, болбогон бир сөздөргө жыгылайын деп турат да. Ошон үчүн биз Кара Суулуктар, айналайын туугандар, Раим агабызды жыгыта койбой жөлөп калайлы, таяп калайлы. Анткени кыйын күндө ал бизди жөлөп турбады беле. Ошон үчүн анан дагы бир айтайын деген нерсе. Мага эң кызыгы, балким ушул сөздөрүбүз жогору жактара жетсе керек. Али Токтокулов деген журналистке дагы жетсе керек. Бирок мен ошого кызыкмын да. Али Токтокуловго не анчалык Раимдин кызычылыгы бар дейм да. Эртеден кечке Раим, только Раим. Эгер чыныгы ошондой, чындыгы үчүн күрөшө турган журналист боло турган болсо, толтура жумуш бар. Дача суудагы самолет жатат, эч ким иликтеген жок. Ош окуясы жатат, эч ким иликтеген жок. Ошол башка деген буга чейинки бийлик Кыргызстанды өлкөнү сазга батырып, үстүн бетондоп жаап койду. Бирок эч кимге кызыкчылык жок да. Баягы эле Раим. Эгер чынчына келгенде бир нерсе бар да бу жерде. Бу жерде чоң бир саясий оюн бар. Ошон үчүн урматтуу эл, урматтуу журтташтар, мына биздин сөзүбүздү уга турган ошол түндүк жактагы туугандарыбыз, Раим Матраимов чындыгында таза инсан. Чындыгында ал элине, жерине, динине күйгөн жалгыз кыраан бир күчтүү инсан. Ошон үчүн бардыгыбыз кайдыгер карап турбастан өзүбүздүн адилет оюбузду билдирип кетели. Азаттыктын кылып аткан саясаты бизге туура келбейт. Азаттыктын кылып аткан саясаты ошол Али Токтокулов баштаган
жамаат, ошол бар НПОлор, дагы башка бейөкмөт уюмдар бар го. Ошолордун бардыгы кыргыздын тартын талкалаш үчүн. Качан Кыргыздан bir батыр, bir азамат башын көтөрүп чыга келсе эле, алардын саясаты только алардын башын чаап жок кылыш керек. Бул Американын саясаты. Ошондуктан эч бир провокацияга алынбайлы. Эч бир провокацияга алынбайлы, сөзүбүздү жоготпойлу, өзүбүздү жоготпойлу, бир дем менен, бир күч менен тура берели. İnşallah Allah subhanahu wa taala kalasa Rahim Matraimov ақталып, даражасы бийик көтөрүлгөн абалда өзүнүн карасына, өзүнүн Кыргыз элине, өзүнүн Кыргызстанда дагы да көптөгөн кызматтар кыла берет деп ишенем. Без микрофона. Райымбек Исмаилович ағамызға. Райымбек Исмаилович ағамызға. Райымбек Исмаилович ағамызға. Туғандар, анда mesela мына бүгін Өзкөн жергесінен келген биздин инелердин атынан келип сүйлөп ататына Чындыкка жол инелердин коомунун жетекчиси Сополова Катича эжеге апабызга сөз берсек, Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары хуш келипсиздер. Жакшы адам үчүн убактыңарды бөлүп, ишиңерди таштап келгениңерге таазим этем. Биринчиден, ушундай эмгек кылган, өзүнүн району үчүн эмгек кылган, ушундай мачыттарды салган балдар бош жүрүп, арак ичип жолдо бузулбасын деп, спорт комплекстерди салган эмгеги бааланган мурзабызды анакка киргизип койгонду жүрөгү оорутат. Biz özgün rayondan bolsak dagы televizordan көрүп ушундай кыргыздын чыган балдары жогор болсо экен, жогор болсо экен, канча жаштарды колдосо экен деген үмүттө отурабыз. Энелердин жүрөгү ооруп, биз Чындыкка жол коомунун атынан келип отурабыз. Ошон үчүн силерден суранам, ушундай жигиттер үчүн убактыңарды бөлгүлө, саатыңарды бөлгүлө, жумушуңарды таштагыла. Ушундай жигиттер көбөйө берсин. Мисал үчүн, ошолор иштесе дагы бул бала Maçı salıp koyuptur, bense salıp koyuptur, joldarda undaptır, ben emgegini uğup körüp oturabız. İştep durup, 3 ton altında alıp ketken Akayiptim için kamap koyup uçpadı. 18 milyonda alıp ketken Caysan Bekittim için kamap koyup uçpadı. Amasın alıp gel olurdu dağı. Taptırsın, öldürsün, buna şularda yakalıp. Ana dağı bir aydan versem, 120 deputatты büt Kırgızstan şaylagan. Şu oru mezgilinde biri gelip eliminde olatasın degen yok. Biri dağı kelgen yok, bari kanikulgaçı üyünde jattı. Oşol mezgilde oşu Karasu'nun ellerine mayını berip, ununu berip, ellerdi oylop, Kırgızdan çıkan şunday жүрөгү elim degen bala eken. Oşonu oylop delesler uykuңar kelip atsa kerek. Biz başka rayon bolsak dagı oşonu esitip atabız da. Menin aytarım, uşunday jigitlerge köңүл buralı. Kırgızdan çıkan baldardı jok kılıp kamap, onları jok kılıp berbesin. Kança degen jigitler ketti. Dagı Kırgızlığa küygön jigitler. Oşolordu mına sport kompleksinde Kanat Mamatov degen bala futbol boyunca jetekçi olup işlep жүргөн экен. Ошого дагы шарт түзүп, ошону да алдыга чыгарып Кыргызстанга таанытып, Кыргыздын футбол ойногон жигиттерини Кыргызстанга тааныткан ошо Ирахим болгон экен. Ошо балдардан укканмын. Мисалы үчүн биздин спорттун жетекчилери, туризмдин жетекчилери, бизде каражат жок, каражат каяка кетти? Каражат жок болсо шундай каражат кылган балдарды, Кыргызстанды тааныткан балдарды эмне үчүн колдошпойт? Ошондой мурзалар, министрде отургандар айлыкты жеп отура береби же болот. Ошондой маселелерди чечиш керек. Анан министр болуп отуруш керек. Мына азаттык программасыга эң жүрөгүм күйүп отурат. Мындай адамдарды жакшылыгын айтпастан, жамандыгын айтып элге таанытып, эл деген суу анализдегиле эмне иш кылган, тагдырын ойлогула, ишини баалагыла. Анан кийин жаман экен деп чыккыла. Бир кайсы неме түшүнбөгөн бирөө жаманатты кылса, бул ушундай экен, шону камаш керек, дей бербеш керек. Азаттыктын телевидениясын өрттөш керек бар. Кыргызстандын биримдигини кетирип, ынтымагын кетирип, кыргыздарды кыргыздарга коркулуп, кыргыздарды кыргыздарга каматтырып, кыргыздарды кыргыздарга буруштуруп, шундай жерге элиге кызмат кылган адамды каматтырган азаттык деген телевидение керек эмес. Жогойсун. Мындай телевиденияны барып чогулуп өрттөп таштайбыз. Керек эмес. Мен мемлекеттин атынан айтамын ошондой сөздү. Дайым сиздерге дайым ден соолук каалаймын. Мына Рахимдин чыгышына адилеттүүлүк болуп, ишини баалап, эмгегини баалап, чечкен болгондо биз ушул жерге чогулуп
чогулуп турбай керек. Адилетсиздиктин негизинде, ошолорду туура чечпегендин негизинде мына жерде үй бүлөбүздү таштап, бала чакабызды таштап, жаз мезгили арык казганды таштап, ушундай жакшы адам үчүн убактыбызды бөлүп отурабыз. Ону туура түшүнүңүздөр. Баардын ишкер бар, иши жок көчөдө калган эч ким жок. Азыр өзүңдү иштесең тиштейсиң деген жашоо келген. İştemesingler açığa kılasınlar. Yegin egesingler, jere aydayısınlar, bari kılasınlar. Uşunday jakşı adam üçün şonu emgegini bağlar, uşega kelip, adilettük suran oturganlarga urazçılık bildirem. Biz başka koyulmasak dağı keletilik, bugün köpçülükке keletile, biz baraylı koğun atıdan baraylı, hep keşkun televizyondan körü al, yüreği zorup geldik. Enelerden ünü yerge jetsin, enelerin ünü birlikte jetsin, enelerden ünü düşünmegende düşündürsün. Oşonday tuğra mesadiyetli çeçken, azaplıklarga jetsin, oşonday azaplıklarga jetsin. Rahmat şu konum durganlarga. Rahmat apa, atayın özgönden gelip Raymbek İsmail'e aldık oldu. Dağı bir bizden inemiz mına, Özgön rayonuna, Türk Ata Koğumunun Kengeş'in terayımı Abdülman abubamına karamatecika söz vereyim. Assalamu alaikum gücümün katışıcıları. Bardığınızlar hoş geldinizler. Bizi uşunçalı bunun karakıga salgan uşurayın bek balağızdım kaygısı da bulayını. Kaçan tinçlik болады, kaçan jakşı günler болады, kaçan gana bizde boldarımız jakşınıkay jayınap jarkırap Kırgızstan'da önüktürüp östüröt desek. Mınanda Kırgızstan'da önüktürüp kele жатқан baldarımızda kuru doğmat menen, kandaydır жалған jalalar menen ap kirip koyup, şuntup yerde kıynavatad, karapayım yerde iş maalında mınanday zarılçılık maalda, şunu kimge keregi var. Biz oşa balabız için özgönden geldik, öz ıhtiyarımız menen geldik. Bizdi bilmegenler aytsa gerek, bu akçaga berilip mantıp geldi de biz ar uluttan bolsak da uşu balanı kıyın jakşı tanıyız. Sebebi bu Kırgız Respublikası boyunca tanılgan bala, tamojnide işlep жүрді, kançalagan Kıtaydan 5 somdan alıp gelip 10 somdan ötközüp oşantip tirikçilikte jakşı jaşap atkan elek. Hazır bardık çok kımbatçılık aylandı bu bala mınanday tüşükке düşkөндөн beri. Bu balanın bu bala üçün yüreğimiz karışıp açıp geldik biz apalar. Biz apalardı sözün uqsun jogorudakilar. Oşa azaptık jurnalist işlegen bala, oşa jalan jaktırgan bala. Oşani biz gelsek tutup salabız. Biz jönele kalmayız. Uşu boyunca oşa geçeyin balabız. Al bala joğun beret bizge, tahtap joğun bersin. Azaptık çok olsun, jalan jurnalistlerdi bizge keregi yok. Çok bolsun, biz jön oturmayız. Barri bir Kırgızstan'dan çıkıp ketişin hareketin kılabız dağı. Uşu boyunca toktap kalmayız. Şındıktın jolunda çekşilsin uşu balabız. Kayra özümüzge kaytsin der. Rahmat bardığınızlar. Çok rahmat. Raymbek İsmail Şeğazga! Raymbek İsmail Şeğazga! Raymbek İsmail Şeğazga! Tugandar, mına dağı bir bizge bir koğumduk işmer, ex-gubernator bolup kurbaştakı, işlep ketken gubernator, koğumduk işmer şu Karasuga, elge jelge, emgegi singen, Turgunbayeva Jahanijik özge söz bersek. Rahmat, assalamu alaikum. Emi mitingde to'xtatqila degan so'zlar bo'lgan. Biroq biz chidam qayliq menen qancha Raymbekке jomon so'zlar aytilganda bo'lsa dag'i biz sabr qilib o'tirdik. Turabı? Qo'yg'ilar. Raymbek deb aytgan, Qirg'izistonimizga tinchlik kerak. Tinchlik kerak deb birinchi o'ringa qo'ygan. Biroq mana kun jetdi. Nega deganda pichoq so'kka jetdi. Raymbek bizni Qarasuliqlarga emas, barda Qirg'izistonga o'zimizni olamiz. Bunday baldar bilmayman, ko'p emas ekan o'zi. Emdege baylardan ko'pmi bizda Qirg'izistonda? Biroq baylar shunchalik merimdor emas-ku. Shunchalik qayrimdorlik ishlarni qilmaydi-ku. Emdege yuragi Allah nazar salgan yo'q. Yuragida imoni yo'q. Mana bugun har juma mechitni salgandan keyin mingdan oshiq odamlar duo qiladi. Bugün dağı Raymbek Mirzaga dua kılıştı. Şu Raymbek Mirzaga dua kılgan insanlar, jigitler, atalar, sizler bardыңар tek turup, apalar dağı, singdiler dağı tek turup şu balamızды saqtap kalmasalar bolboydu. Kim bu aldıkta kambar? Alı Toqtoqulov kim o? Men oylayman Kırgızstan'a jakşılık alып kelgen adamlar şu yerde boluş kerek. Qayerden bolmasın? Kırgızstan'a paydap kele turgan, kolday turgan, aldıga jıldыра turgan adamlar bolot.
Но бирок Азаттык айткылачы. Азыр артка алып кетип атат, алдыга алып кетип атат. Артка алып кетип атат. Ар бир жакшы инсандарды аркасынан түшүп алып, только ушу интернетти ачсам эле Райымбек турат. Аны дагы маскаралап, башка бир шайтанды эмнен сүрөттөрүн илип коет. Ким ага уруксат берди? Бу кандай журналист? Бу Азаттык, мына көп мамлекеттер өздөрүнө туура ошо мамлекетке каршы болгон радио, телевизия каналдарды жаап таштап атат. Биз да талап кылабыз. Азаттыкты жапсын. Бизге мындай Азаттык кереги жок. Бизге, мамлекетибизге, жерге, элге жардам бере турган каналдар керек. Райымбек үчүн мен бердим. Мени көп тааныйт. Мен Ачахан Тургунбаевна. Şu Karasudamın, tuğra söyleyeyim, satılmam hiç kaçan. Bırak, ben prezident için hiç kaçan жүрбейм. No bırak, özünüzü baldar için. Şunçalık elge kızmat kılıp bergen bolgon. Ve yüzüden nuri çaçılar, bilesiniz mi? Kim söyleşken bolsa, anı aldığından kapa bulup çıkıp ketpek ki. Duralım. Bardığını kolduğun. Bardığını üyüne kirgen kolduğun. Sözleri menen bolot, başka жолу менен kim aldığa bargan bolsa kolduğun. Endi biz kolduruş kerekpiz, biz tike turuş kerekpiz. Biz erkekler, bu meselede men Kırgızdan çıkıp atat boldu dеш керек емес. Biz bardığımız, Karasuluklar, Karasul şahardı bollары, eli. Karasul rayonunda Aravan bolot, Oş bolot, Bişkek bolot, kayır, tike turaylık. Endi bir жолга azır biz rayonda jep kılıp berip koysak, boldu. Biz artqa ketken bolabız. Bizde hukukumuz yok, Ukrayna bolup kalabız. AKŞ посольствосы диктовать кылып атат. Мына уну сотто камагын, мына уну барып bunday кылгын, а биз угуп отуруп андай иш болуш мүмкүн эмес. Biz Кыргыз эли жалпысынан biz эркин халкпыз. Biz hiç kaçan başkalarına baş eğmeyiz. Biz mıyzamga baş eğilik. Kudayga baş eğilik. No bırak başka tamandan gelip bizdi başka жолга başalamandık. Вот мен daha bir söz aytıp keteyim. Men bir жерде otursam erkek сүйлөшүп атат. Elimiz beybaş болуп кетти дейт. Elimizde башкара турган өтө кыйын болуп калды дейт. Андай болбойлукчу. Андай болбойлук биз жоотуп коебуз. Кыргызстанды жоотуп коебуз мындай болсо. Ошон үчүн бир болойлук. Балдарыбыз, erkekler, ayalдар, enелер баарыбыз тикке турайлыкчы. Райымды чыгарайлык. Чыгарабызбы? Рахмат, бар болгула, аман болгула. Рахмат, бирге болойлук. Рахмат ичке. Эжекем ушу мамлекеттүүлүк боюнча ушу биз эгемендүү мамлекетибизди биз сактап калышыбыз керек көздүн карагиндей. Эч бир бузукларга эч качан жол бербейбиз. Ошондой эле бул жакта көзү көп мүмкүнчүлүгү чектелген коомунун мүчөлөрү келип атат. Насрулла мырзага сөз берсек. Assalomu alaykum. Qarashli elimiz. Men haqiqatni söylөгөнө keldim. Biroq material fondidan bizga mana sport nogironlar uchun birer sistema shashki shaxmatlarni kerak bo'lsa chapiter qilib podarkalarni berib yurgan. Bu menga to'g'risini aytay, densolovni kam odam o'ylaydi. Ammo men biroq xursandman. Mana shu sport turida O'zbekiston, Qirg'iziston sportlar uyushtirdi 2-3 yildan beri. Mana karate bo'yicha to'xtab qoldi. Iloji bo'lsa dag'i uyushtiramiz. Xudoga ming shukr, shu odamning umrini uzoq qilsin. Biroq sen ilvatsan devasdan bizga yordam berib yurdi. Ming marta shukr. Muhokama so'z bor Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum, hurmatli qirg'izlarim. Hurmatli qirg'izistonliklar, shu Ismoil ota o'sha Rayimбек Matarayev Ismoilovning otasining oldidan tikilgan o'sha fond bizga 3-dekabr kunlari jana sport ishlarida doim sponsorlik qilib yordam berib, maytlarni qo'ldan berganda shunday mana o'zinglar bilasizlar, Ismoil ota ottu Qarasuvga cho'ng bir mechitlar qurildi. Hozir juma namoz o'qib kelayotamiz o'sha yerdanchi. O'shanda